Саламатсыңар балдар. Бүгүн күнгө жума 1 айынын 11-и. Сабагыбыздын темасы 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эл аралык эне тил күнү деп аталат. Эмнеге эне тилге ушунча көңүл бөлүнүп жатат деп ойлоп жаткан болушуңар керек балдар. Анткени тилдер адам баласынын ар түрдүү чыгармачылыгынын кайталангыс сүрөттөлүшүн түзөт. Баарлашуу, кабыл алуу жана ойлонуу аспабы катары тил дагы биз дүйнөнү кантип көрүп жана кечээги, бүгүнкү, эртеңки күн менен болгон байланышты сүрөттөп турат. Тилдер кокус кезигишүүлөрдүн изин, ар кандай булактардан байыган ар бир өзүнүн тарыхына таандык маалыматты алып жүрөт. Билем балдар, силер дайыма 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү деп билесиңер. А эмне үчүн 21 февралда бүткүл дүйнөлүк эл аралык күнү деп аталып калганын силер билесиңерби? Ал 1952 жылы ушул күнү, тактап айтканда 21 февралда Бангладеш өлкөсүнүн борборунда жаштар эне тилинин мамлекеттик тил статусун алуусун талап кылып, митингге чыгышып, күч органдарынын огунан көптөгөн студенттер өлүмгө учураган. Бул окуяны эскерүү максатында эне тил ар улуттун байлыгы экенин унутпоо үчүн ЮНЕСКО бул күндү белгилеген. Ошондон бери жыл сайын маданий жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгиленип келе жатат. Учурда дүйнө жүзүндө 6700дөн ашуун тил катталган. Тилчи окумуштуулардын маалыматына таянсак, ар бир 14 күндө дүйнөдө бир тил жоголуп кетүүдө. Бул тилдер ошол тилде сүйлөгөн саналуу кишилердин акыркылары дүйнө салып кетишине байланыштуу жоголууда. Эгер минтип отурса, ушул 100 жылдыктын соңуна дейре дүйнө тилдеринин тең жарымы биротоло жоголуп кетүү коркунучуна туш келиши ыктымал. Тил жоголбой, өркүндөп өсүп кетиши үчүн ал тилде 100 миңден кем эмес адам сүйлөш керек дешет. Эгер улут өз эне тилинде сүйлөбөсө, аны өнүктүрүп, жайылтууга аракет жасабаса, анда тил жоголуп кетиши толук ыктымал. Жер бетинде канаттуу жаныбарларга караганда тил тезирээк жоголууга дуушар болуп жаткандыгын британиялык окумуштуулар жазып чыккан. Окумуштуулардын пикиринде, тилдин мындай кырдаалга түшүүсүнүн себеби миграция жана ааламдашуу. Тактап айтканда, экономикалык муктаждыктардан улам адамдар өз мекенин таштап, чет өлкөгө кетип, ал жерден жергиликтүү тилде пикир алышып, өз эне тилин унутуп бара жатышат. Россия мамлекеттик гуманитардык университетинин профессору Яков Теселестин пикиринде, дени сак тил качан гана ал тилде жаш балдар сүйлөсө гана болот. Эгер жаш балдар ал тилди түшүнүп, бирок өздөрү сүйлөбөсө, тил кооптуу абалда калгандыгынан кабар берет. Эгер ошол тилде бир гана кары-картаң адамдар сүйлөп калган болсо, анда ал тил жоголуу коркунучунда турат десек болот. Дүйнөлүк тилдердин катарына орус, англис жана кытай тилдери кирет. Дүйнөлүк практика көргөзүп жаткандай, экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн тилдери жакшы өнүгөт. Себеби ал өлкөлөргө жакыр өлкөлөрдүн эли иштегени барарда ал тилди үйрөнөт, балдарына дагы үйрөтүшөт. Ал эми учурда такыр эле сүйлөнбөй калган жоголуу тилдердин катарына палап, тактап айтканда байыркы славян тили, түштүк манси, обых, айн, словин, прус, гот жана башка тилдер да кирет. Ошондуктан балдар келгиле, силер да өз тилиңерди билгиле, өзгө тилди сыйлагыла. Ким канча тил билсе, демек ал ошончо адам. Ар бир тил өзүнчө улуу. Тилине ээ болбогон адам оюна да ээ боло албайт. Жашоодо тилден ачуу жана тилден таттуу эч нерсе жок. Жашоодо тил азабынан өткөн азап жок. Тилдин байлыгы ал ойдун байлыгы.
Тил достуктун, макулдашуунун эң мыкты ортомчусу. Кимде ким чет тилин билбесе, ал өз эне тилин да жакшы билбейт. Өр деген доодон аккан тунук булак мөлдүрөп бермек болуп тунуп турат. Ууну же балды жүрөп катып алат. Аны тил чыдамсыздан айтып салат. Бөтөн элдин адеп аклак кулк мүнөзүн билиш үчүн алгач, алардын тилин үйрөнүүгө аракет кыл. Жусуп Балсагындын айткандары: илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Тил адамды бакытка бөлүп салат, тил адамды шөрлөтүп башын алат. Тил арстан, босогоңду комдогон, бошоп кетсе өзүңдү да жеп койгон. Миң саңкалыкты Теңир өзү жаратты, тилди сүйлөп, тилсиз үнсүз карашты. Көп тил билүү демек бир кулпуга түшө турган көп ачкычтуу болуу. Улуттун тили дайыма элдин руху менен тыгыз байланышта. Жараткан бергени бүтүп койбой калат, бир гана жагымдуу сөз аман калат. Чет тилдерди үйрөнүү эне тилин байытат, аны ачуудаана, ийкемдүү көркөм кылат. Сөз ооздан чыгып учуп жүрөт, конор жерин өзү гана билет. Сөз маанисин билгендер сөздүн пиридин билбей, сөз маанисин билбесе сөгүм чалыштын билдей. Тил жазуучунун мылтык жоокердин куралы. Курал канчалык кубаттуу болсо, анын эси ошончолук күчтүү болот. Сөздүн оту да бар, музу да бар, сөздүн балы да бар, тузу бар. Балдай сөз учурунда сыпсак келип бууп калат бир татым тузга да зар. Тил ойлонуунун куралы. Тилге жеңил желпи мамиле жасоо, ал ойго ойлонууга жеңил желпи мамиле жасоо. Так эмес, жакындата гана ишенимсиз ойлоо. Туура сөздөн чексиз пайда табарсың, жалган сөздөн каргыш сөгүш аларсың. Тили чулдур булбул болунча тили так чакчыгай бол. Чет тил бул жашоо үчүн болгон күрөштө бизге курал. Тили жанга эки нерсе керекти, бири тили, бири дили. Ак көңүл, сөздү дилди жаратты адилеттеп, жалганчылар жалганга күйгөнү эп. Кыргыз тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эне тилди ыйык сактап, аны урпактарга жеткирүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Саламатта болгула балдар.